Орунбү Сулайманова эки бөйрөгү тең иштен чыгып гемодиализ алганына 2 жылдан ашты. Ал мамлекеттик медициналык камсыздандыруунун эсебинен бекер диализ алууга жетишип, учурда жеке клиникалардын биринде кароодо турат. 20 жылга жакын өмүрүн мугалимдикке арнаган Орунбү Сулайманова буга чейин кант диабети менен жабыркаган. Азыр гемоглобин өтө аз болчу келген да. Булар аябай жакшы карады. 122. Соо адамдардан меники жакшы 122. Нормально болуп жашоодо үмүтүбүз бөймө алып балам үйлөшүм керек, неберелеримди үйлөшүм керек. Анан оордум деп эле мынтип шылкыйып мынтип жатып калсаң, оору сени үстүмдүк кылып алат. Анан көрө жок мен жакшымын деп зарядка жасап, анан адамдар менен мамиле кылып, күлүп, жайнап жүрсөм, жашоо улана берет, Кудайга шүгүр. Үмүтүмүз элекмин. Ушул жылдын 1 январынан мамлекет бөйрөк жетишсиздиги менен 5-стадияда жабыркаган 1234 жаранга диализдик кызматты бекер көрсөтүүнү колго алган. Бейтаптар атайын бюджеттик жана жеңилдетилген категорияга бөлүнбөстөн өздөрү каалаган гемодиализ борборлорунда кызматтан пайдалана алышат. Бюджеттик эсепке кезек күткөндөр амалсыздан ар бир процедурасына 5,5 миң сомдон төлөөгө мажбур болушат. Мындай кезек күткөндөрдүн бири Алай районунун тургуну 2,5 айдан бери жашоо үчүн күрөшүп, жумасына 15-16 миң сом акча каражатын табуу кыйынчылык жаратып жаткандыгын айтат. Каражаттан кыйналып атабыз. Болгон нерселеримди сатып атам. İşte pensiyam az olsa, karajat kıyın. İşte tuğanırık yerden verir, ama çakal yerden verir. Bu adımlıkta sanalı da, yardım'a muhtaçım. Ücret kötülmeydim, ücret kötülüğünde kıyınalmaya kalırdık. Uzak ücret köp olurken. Nemede bir ötkörgünde 8'den 9'dan gana adam ötkörüp koyutken. Ne çüttüz uzak, 70, bir belirlek kişine azaydı okşaydı. Учурда өлкөдө 1,5 миңден ашык адам гемодиализ алат. Алардын жарымы бөйрөктү алмаштырууга муктаж. Өткөн жылы энени жана баланы коргоо улуттук борборунда 12 трансплантациялык операция жасалган. Бирок өлкөдө донор менен оорулуунун организминдеги тыкандык дал келүүлөрүн изилдөөчү лабораториянын жоктугунан бөйрөк коюу операциясын жасоодон аксап келет. Эми азыр бизде Кыргызстанда жасалбайт. Башка мамлекеттерде, мисалы үчүн Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Орусия мамлекеттеринде булар жасалып атат. Турцияда, Индияда жасалып атат, единственно бизде Кыргызстанда жок. Жасалган жок. Эгерде бизде жасалып калса, жакшы болмок да, жеңил болмок. Доступныйраак болмок да. Мисалы үчүн Турцияда 17 миңден 25 миңге чейин процедурасы ошо турат экен. А Өзбекстан салыштырмалуу арзаныраак да. Эгер ошол биз Кыргызстанда ачылып калганда, андан дагы арзаныраак болуп, Кыргызстандын бюджетинен дагы ошол акча түшмөк. Анан биздин ушу бейтаптарга жеңилдик болмок да. Эгерде бизде ачылып калса ошо жакшы болмок. Трансплантациялык операцияларды жасоо боюнча мыйзам 2001 жылы кабыл алынган. Учурда ал моралдык жактан эскирип, оңдоп түздөө жана толуктоолорго муктаж. Ал эми өлкөдө жыл сайын бөйрөк дартынан жабыркагандар 200гө көбөйүп, жаштардын арасында өсүп баратат. Бул көрсөткүч өз учурунда өлкөдө медициналык, улуттук, социалдык чоң проблемалардын катарын толуктоодо. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.